ата энеңе мисалы мына телефон жабыла, телефон bir adam misal sen сүйлөшүп атсаң, апаң же атаң чалып калган болсо, ал адамга түшүндүрүп эле, мен азыр апам чалып калды, мен жаным энем чалып калды, мен бул чалышын субханалла эмне алышыма жооп берип коеюн десеңиз, эч ким, керек болсо президент дагы эмнекен апам же атам чалып атат десең макулдайт турабы? Демек ошол жооп берип туруп, анан кийин калган ишти кылсаңыздар, бул адепке өзгөчө жатат экен, субханалла. Ата эненин урматын алдыга койгон адамдар алдыга жыл ийгиликке жетет. Канчадан байкап атам, ишкерлер, сонун соода кылып аткандар, бизнес кылып аткан көпчүлүктөрдөн сурайм мен. Мен өз ушундай адамды сураганды жакшы көрөм. Анткени сураганды билбеген адамдар илимге жетпейт. Уялчаак менен текебер эч качан илимге жетпейт. Ошонун себебинен дайыма сурагыла. Сурап жүрүп мекеге жетпей кыргыза турабы? Демек ошондой эле илимде дагы ушундай талап кылуучуга талабына жараша берилет. Талап кылбаса ага эч нерсе берилбейт. Мына турабы? Ошонун себебинен сурасам баары айтат, мен бирisi атаңа энеңе кандай мамиле кыласың? Жакшы мамиле кылам максат. Кандай кылдың? Мында, бол сен ишиң оңолот деп айтып беребиз. Эмне үчүн? Анткени атанын, эненин муктаждыгын, кызматын кылган адам эч качан субханалла алардан жаманчылык көрбөйт.